Кыргыз кодекси. Кыргыз аскеринин башкаруу түзүмү. Кыргыз коомунда көптөгөн кылымдар бою аскер башчысы баатыр борбордук фигура болуп келген. Бул фигуранын социалдык мааниси бир аз өзгөрүп турганы менен анын негизи өзгөрүлгөн эмес. Көп учурларда аскер башчысы уруунун же уруктун жетекчисинин бийлигине ээ болгон эмес. Баатырдын ролу согуштук кагылышууларда жана кол салууларда гана күчөп турган. Тынч мезгилде толук бийлик уруу аксакалдарына таандык болуп, алар көчүп коонун тартибин белгилешип, айыпкерлерди соттоп, көптөгөн башкаруу чечимдерин чыгарышкан. Кыргыздардын аскери жортулдун учурунда араанарда оң араан, сол араан жана орто араан болуп 3 отрядка бөлүнгөн. Андан тышкары ар бир уруу оң жана сол болуп 2 канатка бөлүнгөн. Кийинчерээк так ушундай аскердик бөлүнүүлөр Чыңгыз хандын доорундагы монголдорго да болгон.